Мэриянын аппарат жетекчиси Мирлан Исаков өткөн жыйында Бишкек шаардык кеңешине кат жолдоп, анда вице-мэрлер шаардык кеңештин жыйындарына катышпай эле койсун деген сунушун билдирген. Анын натыйжасында эки тарап ортосунда талаш тартыш жаралды. Бул маселе боюнча бүгүн Бишкек мэри Айбек Жунушалиевдин катышуусунда жыйын өттү. Аталган жыйында Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Кубанычбек Коңгантиев аппарат жетекчисине кайрылып, мыйзамды билбей иш кылып жаткандарын белгилеп, мыйзам бузулуп жаткандыгын айтты. Ошондой эле аппарат жетекчиси Исаков анын конституция боюнча Бишкек шаардык кеңеши мэрияны көзөмөлдөй алабы деген суроосуна таарынып, жооп бербестен жыйындан чыгып кетти. Өз кезегинде Кубанычбек Коңгантиев анын мындай ишин сындап, ал депутаттарды эмес, мэрди сыйлабай жатат деп айыптады. БШК жогорку кеңешке шайлоодо өлкөнүн айрым шайлоо участкаларында добуштарды кайруу саноо чечимин кабыл алды. Бул тууралуу мекеменин сайтында жазылган. Шайлоочулардын добушун кайра саноо графикке ылайык жүргүзүлөт. Добуштарды кайра саноо процессине саясий партиялардын байкоочулары, журналисттер катышса болот. Добуштар кайра санала турчу аймактар: Ош облусунан 5, Жалал Абадтан 3, Таластан 2 аймак, Чүйдөн 1 жана Ысык Көл облусунан 1 аймакта кайра саноо жүргүзүлөт. Баламды актабайм, жазасын алсын. Бизде эмне күнөө деп Сокулукта 16 жаштагы кызды зордуктаган шектүүнүн апасы билдирди. Баламдын кылгандары үчүн элимден кечирим сураймын. Баламды актабайм, билбестик кылыптыр, жазасын алсын. Бирок аксакалдар соту туура эмес чечим чыгарышты. Мен Кызыл Туу айылына барганыма 32 жыл болуптур. Күйөөм ошол жердин тургуну. Бизде эмне күнөө? Балабызды жамандыкка түрткөн жокпуз да. Ошол күнү балам ичип алып билбей калыптыр. Мен кызды тааныбайт экенмин. Бирок ата энесин жакшы тааныйбыз. Бир көчөдө турабыз. Байке, бизди кечириңиз, балам иттик кылып койду, деди шектүүнүн апасы. Эскертсек, 5 декабрь күнү Сокулукта 31 жаштагы жаран күч колдонуп 16 жаштагы кызды зордуктаган. Исмайыл айылында аксакалдар соту болуп, шектүүнүн үй бүлөсүн көчүп кетүүсүн талап кылышкан.